Пластикалык операция жасатуу бир гана батыш өлкөлөрү же Орусияда эмес, бүгүнкү күндө Кыргызстанда дагы абдан эле актуалдуу жана модага айланып баратат десек дагы жаңылышпайбыз. Биз ушул эстетикалык жана пластикалык операция жасатуу боюнча студиябызга келген конокторубуз менен маек курмакчыбыз. Студиябыздын коноктору эстетикалык хирург, Кыргызстанда эстетикалык хирургтар коомунун башчысы Искендер Качкынбаев жана ошондой эле Кыргызстан муфтиятынын өкүлү Султан Гапуров. Агайларыбыз, саламатсыздарбы? Саламат. Искендер мырза, эң эле алгач суроо сизге болсун. Бүгүнкү күндө эстетикалык жактан операция жасаткандар көппү же пластикалык операцияны жасаткандар көппү? Ага жооп бериштин алдында эстетикалык хирургия менен пластикалык хирургиянын бөлүнүшүн айтып беришим керек. Пластикалык реконструктивный хирургиясы ал деген жанакы майыптарды, травма алган кишилерди кайрадан сырткы турпатын оңдоп берүү. Эстетикалык хирургия бая өзүнүн сырткы турпатын жакшыртып, сулуулатып жасайм дегендер да. Эмесе эстетикалык хирургия дүйнө жүзүндө өнүккөндөй эле бизде деле өнүгүп баратат. Бирок эстетикалык хирургтар пластикалык хирургия менен көп аралашпайт. Биздики эстетическая хирургия. Травматология жагынан аны болсо биздин мамлекетте микрохирургия деген отделение бар, реконструктивно-пластическая деген хирургия бар, ошол жерде жасалат. Эми ушул эстетикалык операцияга келгендер көбү кыз келиндер, айымдар, сулуу болом деген айымдар, туурабы, Искен байке? Ооба, бул сырткы турпатында бир нерселерди оңдойм деген айымдар да. Өң келбетин сулуулайм, оңдойм деген. Бүгүнкү күндө ошондой операцияга келгендердин саны абдан эле көп, кезек күтүп тургандардын саны абдан көп деген канчалык чын? Ал деген чын эле, эмне үчүн дегенде дүйнө жүзүндө бул операциялар барган сайын көбөйүп баратат. Бул деген жалаң гана биздин мамлекетте эмес, бүт эле ар бир мамлекетте ошол прогрессивдүү көбөйүп атат. Көбүнчө кайсыл жерин өзгөртүүнү каалагандар келишет? Эми биз Азияда жашагандан кийин азиатские веки деп коет. Ал баягы сурмасы, кош каты жок көздөр болот биздики, мындай кыргызча айтканда жүлжүк деген көз да. Ошол жерге кош кат салдырам деген кыздар көп. Эми Султан агай, сизге суроо да ушул жерден. Биз айтып атпайбызбы? Сулуу болом дегендерчи, эми баягы көзүн чоңойткусу келген кыз келиндердин саны абдан эле көп депчи, анан чоңойткону барышат, мейли, сулуу болушту дейли. Анан дин жагынан алып караганда бул нерсеге канчалык деңгээлде уруксат берилет же берилбейт? Албетте, агай айтып өткөндөй, бул пластикалык операция бул эки түргө бөлүнөт. Биз жогоруда сөз кылгандай, реконструктивдүү жана эстетикалык деп. Ошонун биринчиси шариятта бул толук мүмкүнчүлүк берилет, уруксат берилет. Пластикалык операцияга. Пластикалык операциянын ошо кайра калыбына келтирүү жаатына. Эгер адам майып болуп калуудан же болбосо ар кандай бир абалдан бир жабыр тартып калган кишини кайра калыбына келтирүү боюнча шарият буга толук уруксат берилет, эч кандай каршылык жок. Ал эми экинчиси эстетикалык операцияда шарият буга катуу тыюу салат. Себеби Аллах Таала кандай жараткан болсо, инсан ошо Аллахтын жаратканына каршы наразы болгондой маани туюлуп калат. Ошондуктан Аллахтын жаратканына каршы чыгуу маселесиге ылайыктуу шарият буга тыюу салат, күнөө болуп эсептелет. Канчалык катуу же канчалык күчтүү? Канчалык дегенде шарият таптакыр мындай болгон учурда же көзүн эле жасаса болот, же мурдун эле жасаса болот деген маселе жок. Жалпылап эле эстетикалык операцияга сулуулук үчүн, же жаштыкты сактап калуу үчүн, же болбосо өзүнү бирөөгө окшотуу үчүн, же болбосо ушуга окшогондой операциялардын бардык түрүнө шарият буга тыюу салат. Жасаткан адамга тыюу салат. Күнөө болуп эсептелет. Күнөө болот экен. Ошону жасаган адамчы? Аны жасаткан киши дагы, жасаган киши дагы күнөөлүү болуп эсептелет. Искендер байке, сиз билчү элеңиз муну? Эми аны мисалы операция жасаардын алдында бисмилла деп деле биз баштайбыз. Бул бисмилла деп баштаган азыр эң өнүккөн мамлекеттер Азияда, Дубайда мисалы ошол операциялар аябай көп.
ошол жерде деле мисалы 5 жолу намаз кылган хирургдар ошондой операциялар жасашат. Кувейтте андай операциялар жасашат. Саудовский Аравияда азыр өзгөчө. Саудовский Аравияда эли бай болгон үчүн ошонун мамлекеттин жарандары статистика боюнча немеге кирип атышат да, баягы топ 10 дегенге. Алар дүйнө жүзүндө операция жасаткандардын арасынан мындай алдыда болуп атышат. Ошол мамлекеттерде, ошол ислам чыккан мамлекеттерде бул операциялар өнүгүп, анан эстетикалык хирургия боюнча клиникалар көбөйүп атса, мисалы Дубайда мени бир нече жолу чакырган, ошол жака барып мастер-класс жасап үйрөтүп бергенди хирургдарды. Азиатский веки боюнча, бул сурма салмай боюнча. Меники азыр 20-сында Бейрутта доклад болот, дүйнө жүзүндөгү конгрессте. Ошол жакта дубайлык врачтар, намаз окуган врачтар чакырып, ушул көздүн сурмасын салган үйрөнөбүз деп атат. Эми мисалы шариатка жатпайт десе, балким жатпайттыр чын эле. Мындай терең ойлонуп көрсөк, ислам динин профессионально билип, окуп, медреседе бир болсо мен деле ошентип айтып калат элем да. Эмне үчүн дегенде кыргыздын бир жакшы сөзү бар. Кыздын агынан эмес, багынан. Бирок агы жок, багы жок болгон кызга жардам бериш, багы ачылсын деген бир болсо Кудайга жагып калабы деп ойлойм да. Султан агай, Искендер агай айтып атпайбы, ушул намаз окуган адамдардын өздөрү үйрөтүп атышат бизге деп, ошол дүйнөлүк биз аларга үйрөтүп биз аларга үйрөтүп атабыз деп, кызыгып атышат. Эми намаз окуп туруп деле, демек, кечирим сурап өзүнүн күнөөсүн мойнуна алгандыгы бул. Туура, бул мындай маселе. Агай жакшы айтты, бирок мен кээ бир жерлерге кошула албайм да. Анан ислам чыккан деп, муну Саудияны эле түшүнүш менимче туура эмес. Ислам бардык мусулмандар үчүн бирдей. Ал Саудияда жашайбы, Дубайда жашайбы, Кыргызстанда жашайбы, Тажикстанда жашайбы, ислам баарына бирдей. Анан биз исламдын үлгүсү катары Саудиянын элин албашыбыз керек. Исламдын үлгүсү бул Куран болуш керек. Исламдын үлгүсү бул сүннөт болуш керек. Пайгамбарыбыздын бизге калтырган өрнөк хадистери болуш керек. Бул биринчи маселе. Ал эми экинчиден намазга жыгылып аткан эле 5 убак намазын окуп аткан эле кишилер дагы ушуну жасап атат деген. Бул ар кимдин өзүнүн каалоосуна жараша. Мен ал намазы кабыл болбой калат, же намаз окуган киши муну кылбай кылса мындай болот деп айта албаймын. Намаз окуп туруп эле күнөө кылган деле кишилер болушу мүмкүн. Себеби бул намаз өзүнүн жолу менен. Операция жасау же жасатуу бул дагы өзүнүн жолу менен. Ал кечириле турган күнөөбү? Жок, бул кечирилбей турган күнөө, бул чоң күнөө болуп атпайбы? Чоң арам деп атат шариятта. Биздин мына былтыркы жылы Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын алымдар кеңеши бар. Ошо Кыргызстандагы мусулмандардын шарият маселесин жолго салып, көзөмөлдөп, агын ак, карасын кара деп тууралап турган атайын орган бар. Ошо органдын алымдар кеңешинин чечими, атайын фатвасы чыккан, номер 6 фатвада ушул нерсе ачык көрсөтүлгөн. Себеби бүгүнкү күндө башка батыш өлкөлөрү сыяктуу биздин мамлекетте дагы ушу операция жолу көп өнүгүп, кызыгуу көп болуп аткандыгына байланыштуу элге, жалпы коомчулукка, кыргызстандыктарга шарияттагы ордуну эскертүү катарында биздин алымдар кеңешинин чечими чыккан. Ошол чечимди биз ар дайым айтууга милдеттүүбүз. Ошол чечимди айтабыз. Бул ислам жолунда, шарияттын жолунда, Кудайдын астында чоң күнөө жана арам иш болот деп айтабыз. Аны аткаруу же аткарбай коюу, же намаз окуган киши аткаруу же окубаган киши аткаруу, ал ар кимдин өзүнүн ыктыярындагы нерсе болуп эсептелет. Искендер агай, мына көзүн жасаткандар көп деп атпайсызбы? Көп санда деп айтып атпайсызбы? Анын баасы канча? Ар кандай жанакы баалар боюнча айтканда Москвага караганда бир 3 эсе 4 эсе арзан. Биздин кыздар Россияда иштеп жүргөндөр бияка келип атайын арзан деп жасатып кетишет. Андан тышкары Россиянын жарандары дагы келип бизде арзан деп жасатышат. Казакстандан келет. Казакстанга караганда 2 эсе арзан. Баякы азыр мобильный телефон сатып ала турган кыз
көзүнө деле сурма жасата алат. Ал деген 10 миңден 30 миң сомго чейин. Баягы хирургдун классификациясынан да ошондой баада. Жанакы эстетикалык хирургия жалаң гана бычак эмес, мисалы салыштырмалуу эстетикалык стоматология деген бар. Тиш деген чай ичкенден, тамак жегенден, кээде мындай наследственный түрүндө саргаят, кээде караят. Ошонун үстүнө ак тиштин мындай пленкасы болот. Ошону жабыштырып койсо, ошол да жакпайт болсо керек. Же мисалы астыңкы винир деп айтып атабыз, же болбосо мисалы астыңкы тиштер баягы курт жеп отуруп жоголуп түшүп калса. Эми тиши Кудай берген тиш жоголду, анын ордуна баягы имплант салып, протез салып, астыңкы тиштерди оңдоп койсо, ошону кандай болор экен деп. Фатвада кантип каралган? Жок, бул тиштин маселеси бул кишинин муктаждыгы болуп атат да. Өзүнүн Кудай берген тиши курт жеди, башка болду, жок болуп калды. Ал тамак жеш керек, бизге окшоп жеп ичиш керек да. Муктаждык бар. Ага калпты кандай чайнаганга. Ошо тиштегенге кандай гана тиш салса, ал тиштин эч кандай немеси жок. Бул биз айтып аткан маселе. Кишинин тышкы келбетинде сулуулукка, же болбосо жашарууга, атайын бул басым менен айтылат да, сулуулук үчүн, же өзүнүн жаштыгын сактап калуу үчүн, же өзүнүн бирөөгө окшотуу үчүн деген маселелердеги операция айтылат бул жерде. Мүмкүн эмес деген маселеде. Мисалы, стресске кабылат, психологиялык ар кандай ооруларга кабылышы мүмкүн деп атпайбызбы? Анан пластикалык, эстетикалык операцияга барбай туруп, күнөөгө баткысы келбеген адам ушул ислам дининен ошол баягы оорудан арылып өзүнө бир тынчтык таба алабы? Сөзсүз таба алат. Сөзсүз таба алат. Себеби Алла Таала Кур'ан Каримде айтат: Аллах Таала силерди ушунчалык кооз келбетте, кооз сүрөттө, ушундай сулуу кылып жаратты дейт да. Анан кийин эч бир кишинин мурду бетинде эмес, операция кылып муну бияка жылдыргангачы, турабы, же кулагы пешенесинде эмес. Аллах Таала кулакты кулактын ордуна ушундай сулуу келбет кылып, мурунду, көздү баарын ордунда кылып жаратты. Анан ар кимге ар кандай көз, ар кандай тагдыр, анын жаралышына жараша мурду ар кандай, кулагы чоң же кичине болушу мүмкүн да. Аны менен киши стресске кетти, аны менен язбага кетти дегенге мен жакшы депрессия болуп ал язба болду дегенге мен жакшы кошулгум келбейт да. Себеби бул бардык нерсени Аллахтан деп билиш керек. Бир эле биздин сырткы келбетибиздеги мүчөлөрүбүздүн кооздугу же кооз эместиги менен эмес, адамга ар кандай тагдыр жаралат жашоодочу, ар кандай сыноо жаралат жашоодо. Анын алдында бул көздүн же мурундун чоң кичинелиги эч нерсе болбой калат да. Искендер мырзанын айтымына караганда биз ошол эле бактысын таба албай жүргөн кыздарга бактылуу болушуна себеп болуп атабыз деп атпайбы? Ошол сулуу мен, сулуу эмесмин деп өзүн эсептеген кыздар, билбейм, мырзалар менен тааныша албай, биз балким бактысын ачканга көмөктөшүп атабыз, себепчи болуп атабыз. Кудай бизге ошондой кесипти ыйгарды балким деген сөздөр болуп атат да. Туура, балким ошондой бир себеп болушу мүмкүн. Бирок мен ал себеп боло албайт деп айта албаймын. Бирок ошонун өзүнү жасатыш бул күнөө деп эсептелет да. Искендер агай, сизге ушу келген жаш кыз келиндерге өзүңүз байкап, көзү жашынакай болсо, мурду жашынакай болсо айткан ушулар болобу? Сага эстетикалык операциянын кереги деле жок экен деген. Мага келип консультация алган аялдар, кыздардын мен жасаба деген проценти где-то 40%га жакын. Эмне үчүн дегенде биз жалаң гана эстетикалык хирург эмеспиз, биз дагы психологбуз. Биз ошону атайын сабактарын өтөбүз. Анан мындай сырткы турпаты, бети баардыгы гармонияга жатса, мурду да кенен эмес, же кулагын эме жөн эле ушу сен обжоктонуп атасың деп деле айтам кээде кыздарга. Бирок ошол эле арасында мисалы бир эжеке өзүнүн 32 жашка чыккан кызын ээрчитип келди. Айланайм, билбейм эмне кылайын. Бул кызымдын төш бези такыр жок. Эркектен да начар көрүнөт. Анан ошондон бери турмушка такыр чыкпай койду. Мен ушундай сырткы турпаты менен эч ким менен тааныша албайм, мындан ары жүрө албайм деп
ал кыздын ошо убагында турмушка чыкпай, бала төрөбөй, эмизбей ошентип жүргөнүнөн уже маткасында миомалар пайда боло баштады. Эмне үчүн дейт, ал жашка чейин адам уже бир эмес 2-3 жолду төрөп эмизиш керек эле. Бирок кыз өзүн ушунчалык калат сезип, бир аз болсо да форма жасап бергиле, эркекке окшобой бир аз аялга окшосун деп. Имплант салгандан кийин ал деген зыянсыз нерсе. Имплант деген тура берет, түбөлүккө. Керек болсо анан алдырып деле койсо болот. Бирок бала эмискенге эч кандай зыяны жок. Мисалы жүрөккө клапан сердце имплант салсак зыяны жок деп айтабыз, мисалы. Төшпестин аркасына кабырганын үстүнө имплант салып койдук, ал кыз турмушка чыгып, ошондон кийин 2 бала төрөп, эмизип, азыр мисалы багы ачылды. Ошондойлор көп. Ошолордун багын ачып атамбы же күнөөгө салып атамбы, ошону билбей атамын да менчи. Чындаганда. Көпчүлүк учурда өзүңүз ойлонуп каласызбы, Искендер агай? Мен дайыма ойлонуп күнөөгө батып аткан жокмунбу ушул кесипти аркалоо менен деп? Аны биз жер жүзүндө жашаган адамдар билбейбиз. Куранда жазылган, дагы башка религиозный китептерде, Библияда жазылган. Бирок ар жака барып, кайра келип, чын эле күнөө экен дегенде эч ким жок да. Анан мисалы фатха чыгарса, буну да сыйлаш керек. Баягы ошого ишенген адамдар ошентип башка жагынан бактысын ачылсын. Же көп ишенбегендердин, ар бир адамдын негизинен өзүнүн мындай тандоосу бар. Меники бир кызык окуя болгон, Кувейттен баягы орозо убагында жоолук салып бетин жапкан аял, кыргыз аял Кувейтте турмушка чыккан экен. Анан ошо орозо маалында бияка каникулга келип, ата-энесине төркүлөп дегендей мага консультацияга келди. Айланайын, орозо убагында ушундай төшпесин чоңойтом деп, операция жасаганың туура эмес болот окшойт деп мен айттым. Жок, мен 3 күнгө токтотуп коем, операция жасатып, анан кайра улантып коем орозомду деп атат да. Анан күйөөсү Кувейтке чалып уруксаат сурады күйөөсүнөн. Күйөөсү Кыргызстанда арзан экен. Анда мен сага кечирдим орозоңду. Анда жасатып келе бер, токтото бер деп күйөөсү кудайы да. Ошентип айтып атса, өзүм орозо мезгилинде ошол операция жазып, өзүмдү да калат сездим мен. Ошондо күйөөсүн кудай катары көрүп рухсат алып атабы? Жок, андай болбойт. Жок, бул жерде ар кандай маселе бар да. Бул сырттагы киши ошондой түшүнүп аткан болушу мүмкүн. Мисалы үчүн агай ошондой түшүнгөн болушу мүмкүн. Ал эми эгер Кувейтте жашоочу болсо, бул жака келсе мусафир болот. Исламда, шариятта мусафир киши орозо кармабай эле кийин казасын кармап берсе болот деген дагы маселелер бар да. Анын орозосуна күйөөсү мен кечтим сенин орозоңду деген маселе болгон эмес болуш керек. Ошондой жактарыны ойлоп, бул 3 күнгө токтоткон болушу. Бул жерде орозо маселеси ал башка маселе. Ал эми биз айтып аткан маселе бул башка маселе го. Сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Убактыңыздарды бөлүп талкуубузга катышып, маек куруп бергениңиздер үчүн. Эми айта берсе абдан эле сөз көп да. Бул тема боюнча. Эми албетте биздин көрүүчүлөрүбүз өздөрү көрүп, өздөрү бир туура чечим кабыл алат деген бир ишеничтебиз. Мен дагы бир тааныштырып өтсөм, эстетикалык хирург Искендер Качкынбаев жана ошондой эле муфтияттын өкүлү Султан Гапуров агайларыбыз бизде конокто болушту.